Assalamu alaikum, урматтуу Учкун Медиа YouTube каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн 2021 жылдын 7 февралы күнгө жекшемби. Биз азыр Ош шаарында жайгашкан Жапалак унаа базарында Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунааларды тартканы келдик. Биздин алгачкы мына автоунаа Mercedes C-класс 220 экен. Дизель мотор, Дизель мотор. Ооба. Мунун жылы канча таксыр? 2003 жылы чыгарылган. Сборка каяктыкы? Европадан сборка, мындай чогултулган машина. Сборка Европа. Объему 2.2. Пулучу? 360. Объему көлөмү 2.2, акчасы болсо 360 миң сом. Кеми бар бирага? Кеми бар. Алуучу менен соодалашып анан сатат. Мынакей азыр арт жагына тап көрсөтөбүз. Өзү Бишкектен алган экен. Мынакей. AMG C-класс 220. İçini açıp görөлүбүз бир, Мынакей. İçini açıp көрөбүз. Мына. Салонунун ичи түсү ушундай. Өзүңүздөр байкаңыздар. Машина дээрлик таза, мындай. Бир адам миниптир 2 жылдан бери. Өздөрү Бишкектен алып келген экен. 2 жылдан бери өзү минип сатып атат. Свежий перегон эмес, бирок Ошто шаарда минилген. Пробеги көрүнөбү, таксы? Пробеги жандырганда көрүнөбү? 350. Заводтан чыгарылгандан бери 350 миң километр жүрүптүр ушул машина. Мынакей. Туган, номериңизди айта аласызбы? 999 0999 40 79 09. Мынакей тугандар, ээсинин номерин алдык. Эгер ушул машина жакса, жанынан көрсөңүздөр болот. Баалашып, каерде турасыз? Шаарда турасыз, Карасу. Карасу шаарында. Карасу шаарынан келиптир. Номерин алдык, ичи тишин көрсөттүк. Болушунча бардык маалыматты бердик. Жакса, чалыңыздар. Биз кийинки экинчи мерске өттүк анда. Бул автоунаа автомат экен, достор. Унутуп калыппыз, кайрадан келип тартатабыз. Автомат коробка экен. Биздин кезектеги Mercedes C-класс 202 деген маркадагы моделдеги Mercedes. Азыр толук маалымат беребиз. Бул машинанын түсү серый түстөгү Mercedes. Айнектери караңгылатылган эмес. Азыр ички салонун жана башка немелерин тартып көрсөтөбүз. Мына 98-жылы чыгарылган, көлөмү 2.4, 100 километрге 9-10 литр бензин ичеткен. Бул механика экен, достор. Баасы келишим түрдө дейт. Балондору, дискалары титан. Туган, бунун баасын канча деп атасыз? 400 миң сом. Кеми бар, Коробка механика. Бул каерде сборка болгон? Германия? Европабы? Азыр ичин тартып көрсөтөбүз. Мынакей. Мына ички көрүнүшү. Салону ткань. Өзүңүздөр карап, байкап, баа бериңиздер. Баасын айттык. Азыр номерин бере алабы, жокпу сурап көрөбүз. Тилекке каршы бул машинанын номерин бере албайт экен. Биз бул машинаны бүттүк, эми кийинки автоунаага өтөбүз. Биздин кезектеги 3-чү автоунаа Mercedes-Benz 124 универсал экен. Түсүн көрүп атасыздар өзүңүздөр. Машина жүрүп турат азыр, мына ички мотору. Чыгарылган жылы 96,
Моторунун көлөмү 3, 8-10 литр расходдойт. Автомат, дизель экен туугандар. Баасы келишим түрдө дейт. Автомат дизель экен. Мынакей. Азыр ичин дагы тартып көрсөтөбүз. Ага чейин сырткы көрүнүшүн, краскаларын байкаңыздар өзүңүздөр. Мына ички көрүнүшү. Салону ткань. Мына арты. Айнектери караңгыланган эмес. Мунун немеси канча жүргөн километри? Я. О, açıp karasam turatu. Мына азыр ичин ачып көрсөтөбүз. Beş 505.488 kilometre deydi. 505.000 kilometre жүрүптүр дээрлик. Мынакей. Азыр баасын сурайбыз. Мына арты. Баасы канча деп атасыз тууган? 400 деп. Кеми барбы? 400.000 сом кеми бар сүйлөшөбүз дейт. Бартер башка вариант жок а? Накталай акчага. Нак акчага дейт туугандар. Мынакей. Азыр номерин сурап көрөбүз. Номериңизди бере аласызбы? Aşağı oldu tur. Азыр номерин тартып көрсөтөбүз. Номери 755 менен 73 51 11. Ушул номерге чалып байланышып алсаңыздар болот. Эгер машина жакса, жанынан көрүп текшерип баалашып көрсөңүздөр болот. Биз кийинки машинага өттүк. Биздин кезектеги автоунаа Mercedes-Benz C-класс 180. Компрессор мотор экен. Мынакей. Чыгарылган жылы 2003. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, 7 литр расходдойт. Механика экен, а? Механика экен. 2003-жылы чыгарылган. Азыр ичин ачып дагы көрсөтөбүз. Дискалары титан. Мынакей ички көрүнүшү, салону. Салону ткань. Арткы багажына сетка бар, тосуп турган. Пробегин көрөйлү десек, ал көрүнбөйт экен. Таксыр, мунун баасын канча деп атасыз? 330 turap turabız. 300 канча? 330. 330.000 сом дейт. Мынакей. Номериңиз тартсам болор? Tartıverdi. 779 33 15 16. Ушул номерге жакса байланышып көрөсүздөр. Бардык маалыматты бердик деп ойлойм. Кыска нуска кылып тарткан аракет кылалы. Көрүүчүлөр көрүп серип кетпеш үчүн. Биз кийинки машинага өтө беребиз анда. Биздин кезектеги машина Mercedes-Benz CSK 180. Мынакей. Дискалары. Чыгарылган жылы 94 экен, мен тең экен. Кыймылдаткычтын көлөмү, мотордун көлөмү 1.8, 7-8 литр расходдойт. Коробкасы механика. Номери 755 91 91 28 дейт. Азыр ичин ачып көрсөтөбүз. Мынакей ички көрүнүшү, салон өзүңүздөр баа берип көрүңүздөр. Мына. Пробеги качан самокто ачканда көрүнөт окшойт.
Баасын сурайбыз азыр. Мунун пулу баасы. Акчасы 280 миң сом. Кеми бар, а? Канча жылдан бери эмне соң? 3 айдан бери. Бул сборка каяктыкы? Я. Араган? Мынакей достор. Биз кийинки автоунаага өтөбүз. Бул болсо Mercedes-Benz поддержка экен. Мынакей 200E деп турат. Мунун азыр биринчи толук көрүнүшүн тартып алып, анан толук маалымат беребиз. Мынакей. Токсон үчүнчү жылы чыгарылган 2.0. Кыймылдаткычтын көлөмү, мотордун көлөмү 2. Расход чыгаша 10-11 литр дейт. Механика экен. Мотор кандай дедиңиз? 2 плита. 2 плита мотор ба? Мынакей. Ички көрүнүшүн да тартып көрсөтөбүз. Bunun пробеги канча экен? 356 миң дейт, а? Пробеги 356 миң дейт. Мына. Мынакей тугандар. Өзүңүздөр сын көз карашыңыздар менен карап, байкап баа бериңиздер. Пулу канча деп атасыз таксыр? 280. 280 миң сом. Өзүңүз минесиз? Канча жылдан бери? 9 жылдан бeri. Охо, бир кол минди ба? 9 жылдан бери ушул адам ушундай жакшы абалда миниптир, достор. Мынакей. Номериңизди тартып берейинби? 554 менен 69 1200 дейт. Жакса ушул номерге байланышыңыздар. Эгер сатылып кетпесе. Бүгүн сатылып кетсин анда. Мынакей. Анда кийинки акыркы биздин Mercedes'ке өтөбүз. Бул ак түстөгү Mercedes-Benz ESK 280. Бирок аркасына 320-ны жабыштырып коюптур. Азыр толук маалымат беребиз. 93 жылы чыгарылган. Мотордун көлөмү 2.8, 10-12 литр расход дейт, газ дейт. Бул азыр газдабы же немедеби? Gaz жок, буйса иштейт да. Буйса иштейт. Мындай алмаштырып койсо боло берет экен да. Автомат коробка экен. Баасы келишим түрдө дейт азыр. Ичин да бир ачып көрсөтүп коелу. Мынакей. Пробеги 379 миң дейт. Мунун басы пулу канча деп атасыз, туган? 230. 230 миң. Вообще темная машина нельзя. 230 миң сом дейт. Аппак экен. Мынакей.